Көз көрбөй, кулак укпай, акылдан тайып каласың. Дарыгер Менингит тууралуу. Адатта кичинекей баланы колго алсаң тынчып калат го. Бул ооруда тескерисинче ыйлайт. Жаткырып койсоң эс алып калат. Анткени кармаган жерлери ооруксунтана берет. Илдеттин белгилери билингенде эле ооруканага келбесе, адам 1-2 күндө каза болуп калышы мүмкүн. Мындай пикирди Республикалык жугуштуу оорулар ооруканасынын нейроинфекция бөлүмүнүн башчысы Канатбек Исаков менингит оорусу тууралуу айтып жатып билдирген. Саламаттыкты сактоо министрлигинин статистикасына таяна турган болсок, менингит менен ооругандардын 70%га жакынын 14 жашка чейинки балдар түзөт. Менингит илдетинин келип чыгуу себеби, белгилери, дарылоо жолдору тууралуу Спутник Кыргызстан маалымат агенттигинин кабарчысы билип көргөн. Мээге жабышкан менингит оорусу деген эмне? Менингит мээнин жумшак чел кабыгынын сезгенүүсү. Ооруну бактериялар жана вирустар жаратат. Илдет организмде өз алдынча же башка бир оорунун таасири астында пайда болушу ыктымал. Жыл ичиндеги башка мезгилдерге караганда кыш-жаз мезгилдеринде бул оору көбүрөөк катталат. Себеби бул убакта аба аркылуу тараган оорулар көбөйүп, дем алуу органдарынын сезгенишине алып келет. Анын ичине менингит оорусунун тарашына да көмөкчү болот. Жазда нымдуулук күчтүү болгондуктан бактерия жана вирустардын көбөйүүсүн шарттайт. Оору 2 чоң топтон турат. Ириңдүү менингит бул баш мээнин чел кабыгынын оорудан улам ириңдеши. Ооруну стрептокок, пневмокок бактериялары, ичеге таякчасы жана башкалар козгойт. Гайморит, кургак учук өңдүү илдет менен жабыркаган адамдар дарыланбай жүрө берсе, ал оорулардын козгогучтары мээге өтүп, менингиттин пайда болуусу ыктымал. Экинчи түрү ириңсиз менингит. Оорунун бул түрүн вирустар козгойт. Адатта оору жайында пайда болот. Оорулуунун чүчкүрүгү жөтөлгөндөгү шилекейи вирус түшкөн буюмдар аркылуу жугат. Мындан сырткары оорунун мүнөзүнө жараша менингиттин бир канча түрү бар. Оорунун белгилери. Менингит оорусунда адамдын дене табы 39-40 градуска чейин көтөрүлөт. Кара тер басып чыйрыгат, башы сынып кетчүдөй ооругандыктан чыдабай кыйкырганга чейин барат. Адам башын артка тартып, эгин ылдый кыла албай кыйналат. Тамакка табит жоголуп, жүрөк айланып кусат. Алсыздык коштоп уйкуга тартылат. Жарыктан жүзүн ала качып калат. Адатта кичинекей баланы колго алсаң тынчып калат го. Бул ооруда тескерисинче ыйлайт. Жаткырып койсоң эс алып калат. Анткени кармаган жерлери оорута берет. Дарттын белгилери билингенде эле ооруканага келбесе, адам 1-2 күндө каза болуп калышы мүмкүн. Илдет эмнеси менен коркунучтуу? Ооруну жашырса өлүмгө алып келет. Бейтап канчалык эрте келсе, дарылаганга ошончолук жакшы. Ооруга көңүл бурбай койсок, кулактын начар угушуна, көздүн көрбөй калышына, ал гана эмес акылдын тайышына чейин алып келет. Ооруну аныктоо үчүн жүлүндөн суу алынат. Так диагноз үчүн пункция жасалат. Пункция шприц менен жүлүн суусун сордуруп алуу. Ал суюктук лабораторияда текшерилип, менингиттин козгогучтардын бар жогу аныкталат. Көп учурда ата-энелер баласынын жүлүнөн суу алдырганды каалашпайт. Эмнеге десең, кой балам көкүмө келесоо болуп калат деп коркушат. Пункция жасатуудан коркпош керек, анткени пункция канчалык эрте жасалса, диагнозда эрте такталып, адам оору тереңдей электе дарылана баштайт. Аталган ыкма менен оору 1-1,5 саат аралыгында аныкталат. Мындан сырткары кан жана тамактан мазок алуу жолу менен да ооруну аныктаса болот. Бирок жыйынтыгы 3-5 күн аралыгында чыгат. Белгилей кетсе, менингит оорусу тукум куубайт. Операциясы жок, дарыланат. Оорулууга так диагноз коюлгандан кийин дары-дармектер сунушталат. Дарылануу 10 күн аралыгында жүргүзүлөт. Бейтап жатып дарылангандыктан ар дайым көзөмөлдө болууга тийиш. Менингитти айыктырууда операция жасалбайт. Кеңседе иштегендер бөлмөнү желдетип турганы зарыл. Дарыгерлер үчүн ооруну дарылоо эмес, алдын алуу маанилүү. Узак убакыт жабык желдетилбеген имаратта болуу, эл көп чогулган жерде жүрүү да менингитке чалдыгууга жол ачат. Өзгөчө кеңседе эртеден кечке иштегендер маал менен терезени ачып бөлмөнү желдетип турганы зарыл. Кыш бүтүп, жаз келген маалда эл арасында бет кап кийип жүрүү ашыктык кылбайт. Ар бир 10-15 жылда бир менингиттин циклдык кайталануусу байкалат. Саламаттыкты сактоо министрлигинин берген маалыматына ылайык, 2017 жылдын жыйынтыгы боюнча өлкө аймагында менингит оорусу 14%га азайган. Башкача айтканда, 2016 жылы бул оору менен ооругандардын саны 103 болсо, 2017 жылы 88-ди түзгөн. Оорунун өсүшү башка аймактарга караганда Бишкекте жана Ош шаарында көбүрөөк катталган. Ар бир 10-15 жылда бир циклдык кайталануу байкалат. Республиканын аймагында оорунун мындай катталышы 1980 жылы, 1997 жылы, 2006 жылы жана акыркы жолу 2013 жылдын аягында башталып, 2015 жылга чейин созулган. 2016 жылдан баштап акырындык менен оорунун деңгээли төмөндөгөн.
Онколог эркектер менен аялдарда рактын эң көп кездешкен түрлөрүн атады. Россиянын саламаттыкты сактоо министрлигинин башкы штаттан тышкаркы онкологу Андрей Каприн Россияда көпчүлүк учурда аныкталган рактын түрлөрүн түз эфир учурунда тизмектеди. Биздин мамлекетте эркектердин трахея жана бронхтордун зыяндуу оорулары бар. Аялдар салттуу түрдө эмчек рагы менен оорушат, деди ал. Каприндин айтымында эркектерде тери, ашказан жана жоон ичеги рагы көп кездешет. Өз кезегинде аялдар жатын денесинин рак оорусуна кабылышат. Ошол эле учурда Каприн ракты дарылоодо эң негизгиси аларды эрте аныктоо керек экендигин баса белгиледи. Ал рак оорусуна чалдыгуу коркунучу жаш өткөн сайын жогорулап баратканын кошумчалады. Дарыгердин айтымында 65 жаштан кийин 5 жылда бир 7-10% көбөйүп турат. Ашканага керектүү кеңештер. Кызылча кайнатууда өзүнүн өңүн жоготпош үчүн аны алма уксузу менен шекер аралашкан сууда кайнатуу керек. Эгерде сиз үйүңүздө жагымдуу жыт туруусун кааласаңыз, лимондун сыртына сууга бир нече минут кайнатып койсоңуз болот. Крандагы кара такты кетирүү үчүн уксусту колдонсоңуз болот. Ашканадагы кол арчыларды оңой жуу үчүн түнү айранга чылап коюу керек. Сүттү бышырганда ашып кетпес үчүн кастролдун ички бетин май менен майлап коюу жетиштүү. Жашылчаларды кайнап турган сууга гана салып бышыруу керек. Жаңы түшүмдөн алынган картошканы оңой арчуу үчүн алдын ала муздак тузду сууга салып коюу зарыл. Картошканы кууруганда бышыруунун аягында туз кошуу керек. Фасоль менен бурчак жакшы бышыш үчүн бир түнгө муздак сууга чылап коюңуз. Ошондо аталган өсүмдүктөрдөн тез убакытта тамак даярдай аласыз. Картошканы кайнатууда жарылып кетпеш үчүн тузду бир нече уксуздун тамчысы аралашкан сууда кайнатуу керек. Эгерде сиз кокустан колуңузга момент клей жуктуруп алсаңыз, маргарин менен майлап бир аз күтүп туруу керек. Көк помидор варикозду жеңет. Дээрлик бардыгыбыз варикоз эмне экенин өтө жакшы билебиз. Бул жүргөмүш тору буттарыбызда, колубузда, кээде оюбузга да келбеген башка жерлерибизде да пайда болот. Бирок варикозду жеңе турган жолу ар бирибиздин үйүбүздө бар. Муну баары эле биле бербейт. Көк, тагыраак айтканда, чийки помидорду экиге бөлүп варикоз үстүнө байлайбыз. 2-3 мүнөттөн кийин алып салабыз. Помидор сөзсүз көк болушу шарт. Анткени көк помидордун курамында соланин бар. Ал бышканда жоголуп кетет. Соланин табигый уу болуп эсептелет. Андыктан бышпаган мөмө жемиштерди жеген сунушталбайт. Бирок бул зат варикозго каршы оң натыйжа берет. Ошентип дарылоо күнүнө 1-2 жолу кайталанып, натыйжасы 10 күндө билинет. Ушундай помидор компрессинен кийин варикозду жайга крем сүйкөө керек болот. Анткени помидордогу кислота терини кургатып жиберет. Варикозго каршы 4 жума бою алма уксузун пахтага чылап, көйгөйлүү жерди күнүнө 3 маал баскан абалда дагы күрөшүү мүмкүн. Болгону бул ыкманы дененин жабылган жерлеринде гана колдонуу керек. Себеби уксуз көк помидорго караганда териге кургатуучу таасири күчтүү.